Туғандар, тоға шығып чарчадық. Шамал. Бүгін біз Сусамыр өрөөндөбүз. Замир Мырзанын короосундабыз. Карабалтагы Замир Мырзанын Карашан чарбасына келдик, жайлоого. Сусамырга. Мына жерде туннель бар, туннелден мындай келип туруп эле могул менен келдик. Машина менен эле келдик тугандар. Бул чыгарылышта биз сиздерге быйылкы төлү толук сатыкка чыгып атыптыр. Жалаң эркектери бул жерде азыр 300 баштан ашык эркек ургачылары бар. 150 баштан ашык жалаң эркектери бар экен. Арашан кочкорлорунун коз кочкорлору сатыкка коюлуп атты. Ургач сатылбайт. Бул киши мындай эчкини да көбөйткөн. Эчкилерине битал кошкон. F1, то есть полукровка биталдар бар. Булардын эркектери сатылат экен. Мындайча айтканда чоңураак теке болгам улакка даярданам дегендер массовый түрдө ушулар да бар. Азыр менин жанымда Замир Мырза. Бул Сусамырды не деген жер деп коет? Карабулак. Карабулак. Тетигине туннелден түшкөн перевал. Могул жерден ат менен бир аз түшсө Ошский пород ал Сусамырга бурулуп кетет. Могу дөң арты туннел, лыжный база, могу тоодун прям аркы капталуу лыжный база. Лыжный базадан бир 10 мүнөт жүрсө туннелге барат туугандар. Кыскасы жакын туннелге. Машина менен келе бересиздер. Булар коз кочкорлор сатыкка чыкты. Эми тактайлы 150 баштан ашык эркектери бар экен. Бул жерде кайсы кочкордун балдары бар? Кривоножканы коштум, Карабылдын прямой баласын. Анан 80-ның прямой балдарын коштум. Ошондо Карабылдын неберелери бар, анан 80 неберелери бар. Дагы башка коштуңузбу? Анча мынча 20 койго Афган кочкорлорду коштум. Афган кочкор. Негизи бөлүктү булар түздөн түз Карабыл менен 80 неберелер ошондо, Кривоножка эң акыркы балдарынан болчу, Карабылдын, Коштуңуз, былтыр барып көрсөткөнбүз. Уже буттары кетип, кыйшай баштаган картан кочкор болчу. Так. Ургачына бөлүп салдыңыз? Ургач эркеги бүт бар ошо. Келиңизчи. Мына азыр козусунан алайын десеңиздер Сусамырда мына табигый жерде жүрөт, табигый чөптөрдү жеп. Бул жакта өсүү процесси бир аз акырындайт. Буларды ылдый карап көккө түшүрүп жемдесе өтө тез өзгөрөт туугандар. Бул багытты өзүңүздөр да билесиздер, кое кармаганда. Замир Мырза, эмне кылабыз эми? Биз жакшы тутуп көрсөтөбүзбү? Же кандай болот дегендей. Ачыгын айтканда, быйыл төлдү күчтүү алыпсыз, Кандай эми салыштырмалуу? Быйылкысы Кудайга шүгүр жакшы, бирок козулар жаманы жок. Эми арасында бар, эми өңдөрү башкалар бар, эми алар эчтеке эмес, алар эми этке, базарга, ошого сатып алсалар. Чарбага эле. Сизде азыр чарбадан баштап уруктукка чейин козулар бар, Бүт аралар. Бирок эки кочкордун балдары туугандар. Анан сиздики өтө кеч туулат. Муну кайсы айдан баштап туулган эң алды? Апрелдин башы, анан майдын 15-лерине чейин да ошондой. Мен барганда майдын 20-ларына барганда эң акыркылар туулган болчу, Майдын аягында. Степ майда жүргөн болчу ошондо. Туугандар мына Сусамырдан келип, сүттөн жаңы бөлүнүптүр. В основном сизге апрелдин аягында масса көп болгон, Апрель масса болчу ошондо. Туугандар, Кривоножканы да койгон. Кривоножка Карабылдын түздөн түз баласы. Бир аз аралап, азыр суюлтуп көрсөтүп беребиз. Жалаң эркектер сатыкка коюлуп атыптыр. Негизи арасында жакшылары көрүнбөй жашынышы мүмкүн. Бирок чындап тандаганда мындай келишкен жаш эркек козулар баары бир көрүнөт. Менин байкашым боюнча быйыл светло рыжыйды. Андан кийин башты катуу ыргытыптыр, коңкону. Муну кайсы кочкор көп ыргытты дейсиз? Бирок 80 дагы баш простой эмес. 80 да жакшы. Булар жүн өсүүгөн да суукта, шамал болуп сиздерге көрсөтүп атабыз. Азыр аралап жакшы козулардан көрсөтөбүз. Бул кишиники эң кеч качкан. Сиз октябрда качыргансыз, Октябрдын аягы, ноябрда, в основном ноябрда. Басын. Ошондо мен барганда качып жүргөн, күздө, суукта, ноябрь болчу, октябрдын аягы болчу, Октябрдын аягы башы, ноябрдын аягы декабрга чейин жүрдү да, кочкор декабрдын ошо. Сиздики мындайча айтканда өтө кеч. Сиз Сусамырга чыгыш үчүн атайын кеч качырасыздар. Анан көп кой жаскысын кыйналбайсың да, көп деле чыгыш.
Ана бел ұзындығын қараңыздар ма? Лимузин ғой. Кырваношка ушул, Бул кыргынаш. Мояқтан ем көрінбей жатады. Еркек ұрғашысын бөлгенде өте сонын көрінеді екен негізі. Ана мұны улақтарыңыз бойынша кеп қылайлычы. Битал теке қойлар менен бе? Ал үйдө калды теке үйдө. Элери койлор менен дагы балдары эме улактары биякта козулган. Бұлар еркектер де сатыққа, Бұлар базар бағасы болса керек негізі. Может бир теке базар баасынан өйдөрөөк болот да. Бұлар толы биталдар 50%. Мындайча айтканда бойго кетиптир улактар, Бойго да эт багытында жакшы экен да, булар жакшы чоң экен. Биталды бир кошуп алыш керек экен да негизи. Эми буга каалаган текеңиздерди кошо бересиздер. Бул жагын жеке индивидуально сүйлөшөсүздөр. Биз арашан козуларга кайтып келебиз азыр. Жүрүңүз, замирибизди аралайлычы көз. Бул эмне өзгөчөлүк сизден эми? Эмне козуларыңыздын неси көбүрөөк жагып атат? Кулакты да жакшы бериптир мындай. Жакшы берди, башты. Экстерьер жагынан жакшы да. Экстерьер жагынан баягы жайлоодо өз жүдөнкө болуп көрүнө берет да. Буну ылдый алып түшсө бир жума турса жемде, көк чөптө. Энелерди бөлгөндөн кийин кичине этен түшүп калды. Жүдөп атат. 15 күн болуп калды энелерди бөлгөндөн кийин. 15 жок. Сиз мага бөлдү дегениңизде 12 күнү бөлгөнсүз. 12 Как раз мен Баткенге кетип аткан мезгилим болчу да 12 күнү сиз чалгансыз. Бүгүн 19. Ровно бир жума болуптур. Бир жума болуптур. Где-то бир жума болуптур туугандар. Бүгүн 19 август. Мына козуларды көрүп атасыздар. Ургачылардан бербейсизби? Ургачылардан өзүмөн калтырам деп чечтим. Быйыл калтырасыз. Быйылкы ургачылар өзүмөн калат, эркектерин эле сатам. Азыр акырындык менен бааларды танбайбыз туугандар. Могул жерде карага кызыккандар болсо, могу кара козун скриншот кылып калыңыздар, өтө жакшы коз экен. Коңколору, куйрук фигура, белдери бүт жайында экен. Эркек азыр мен сиздерге көрүп берем да. Тетиги сары коз да жакшы экен мына. Скриншот кылып, Замир мырзага көрсөтсөңүздөр, тааныйт, көрсөтөт. Баштары өтө сонун. Мына 80ден экен, Точно 80 экен, Экстерьер 80 копиясы. Карабалтада ушу сыяктуу коз көп го, 80 тукумдары. Байкап калдым да. Эми Замир мырза, туугандар баасында тактайлы эми. Азыр аралап мен сиздерге жакшыларын бөлүп чыгып көрсөтөбүз. Албетте сөзсүз көрсөтөбүз. Ага чейин баасын тактайлы. Уруктка дегенде на выбор. Баягы күчтүүдөн күчтүү чыгат дейт, зорлору болот го. Ошолор канчадан болот дегендей эле. 40-50ге чейин болот да, башы. Жакшы, эң баасы, өйдө баасы. То есть, мындай козуга жараша да баа болот эми, потолок 50 миңге чейин баа. 50 миңге чейин. Мисалы, менде чарба койлорум бар, бирок сиздикиде бир аз кам бар экен. Ушу ит орагын ала берейин, бир аз чарба койлорго боло берет дегендерге арзаныраак да коз тандаса болот деген. Болот, анда деле болот. 30 миңдиктер бар, 35, 25. Ушундай болот, 40ка чейин примерно. Базар баасында эле бар, 15 миңдиктер бар арасында. А так дүң карап көрүп атасызбы кандай эми? Эркектерин полный оптом алам деген кишилер болсо 25 миңге берем. 25 миң сомдон, 150 баш бар где-то, андан көбүрөөк болобу. 150 плюс болушу мүмкүн, Болду, бул жагын сүйлөшөсүздөр. Көрөсүздөр. 25 миң дегенде бирок баасынан минималдуу түрдө 50% жок дегенде бир жакшы уруктукка чыгат го дейм, бакса, Кудай буйрса. минималдуу. Ал жагын эми өзүңүздөр сүйлөшөсүздөр, байланышасыздар туугандар. Азыр биз аралап, мына бул жакка жардамчылар келген. Жакшы козулардан бөлүп көрсөтүп беребиз. Азыр эми могу ичинде тандаш кыйын экен, бирок келип туруп алам деген настрой менен келсеңиздер сөзсүз чыгат. Өзүңүз эми жылда ылдый алып түшүп жүрөсүз. Булар эми кайсы убакта өзүн жакшы көрсөтөт, козулар өзгөрүп, жонорып, козуларыңыз жаш экен ачыгын айткандачы. 3-4 айлыктар, Мен козуларымды байкадым, основном 1 жашынан кийин жакшы өсөткөн да.
жоондугу да бүт бар, бүт жагынан жакшы ошо 1 жашынан кийин кетет экен да. Ата 8 айдан кийин ошо 8 ай 7 айдан кийин жакшы өсүп баштайт. Азылды алып түшүп жемдесе да өзгөрөбү? Өзгөрөт. Ошо жем жеген эмес, болду. Булар жем көрөлүк да. Эч нерсе көрбөйт. Эчтеке көрөлүк. Кой баккандар билет өзү. Коозу жайлоодо кандай чоңоет? Жайлоодо только чоң кой, коозсуз жок кой өтө жакшы оңолот. Ал эми жаш мал, коозулар ылдый алып түшүп, ылдыйдын бышкан чөбү менен жемин жегенде вообще башка кооз болот. Ал жагын мал баккандар жакшына билесиздер. Замирмырза эми аралап кооз көрөлү. Балаңыз менен бирден аралап көз видеону өчүрөйлү да. А муну коозу бар экен деп туруп мүнтү көрсөтө берели, э? Кайсы мында кармайлыбы же мындай эле көргүзөлү? Эми желательно кармап көрсөткөн жакшы го мындай. Стрельный өтө сонундарны баарын көрө албашы мүмкүн көзгө илешкендерди. Мен ошолорду да көргөзөмчү. Жайлоодогу покупка. Пол аугандар. Пол ауган. Энеси Арашан, атасы ауган. Замирмырза мына жайлоодон булар алып атат, сатып алды буларды. Жайлоодон деле ала берет. Экинчиси. Опа. Камаңыздар эми алып барып короо. Сатып алдыңыз ошондо, э? Энеси Арашан болчу? Арашан, атасы авган. Атасы ауган, энеси Арашан. Мына экен, а? Мен видеодо биринчи тандаган кооз, а? Анан могуну көрдүм. Анан могу кичинекей, болду. Келди. Кийинки жылга булар. Темный койлорго. Чистотага иштегени. Селекционерлерге мындайлар керек сөз запаскасы менен. Бул жака көзүбүзгө илешкен жакшы коозулардан бөлдүк. Мындай эми көзгө илешкен бир 20 дайды бери суурдук. Bunun arasında kançası kalıp ketкен Kuday bilip da. Kıyakta 300'ün arasında. Ana toğanlar. Kara, сизый, коричневый бар, күрөң бар, светло-рыжий бар. Примерно көзгө илешип кетип, муну жакшы экен деп аралардан мынтип сууруп чыккандар да эми. Өзүңөр келсеңиздер дагы көрөсүздөр. Козулар ачыгын айтканда в основном апрелдин аягында масса болду деді. 3 айлык, 4 айлык козулар экен. Майдын аягы, июньдун аягы, июльдун аягы, августтун аягы. Как раз эң алды 4 ай, арты 3 айлык козулар экен. Мындайча айтканда кеч туулган козулар. Эми мындайча айтканда сүттөн бөлүнүш менен жүдөдү деди. Мына козунун дагы скриншот кылып туруп бир вариантка карап көрсөңүздөр болот. Каштан сурагандар, бир каштан козу бар. Сонун бир каштан козу. Каягына кетти каштан мына. Каштан да жакшы экен, карбоносы. Фигуралар жакшы. Ушинтип эми карап көрсөңүздөр болот да, ушул жерден дагы жаккандар болсо скриншот кылып карайбыз деген болсо мына кара. Козунун негизи арык семиздигин эмес, жылдызына жараша карап тандап көрөсүздөр. Чоң кичинекей айырмасы жок. Мыналардын арасында брак жок да эми ушул биз көргөндөр арасында. Баягы куйругу алып калган, кыйшык-мыйшык, жагы кичине дегенде андай нерсе жок мыналардын арасында. Вот бир 20дай козун беришип чыкты. Ушул жерлерден скриншот кылып жакканын карап, булар эми ылдый түшсө өзүңүздөр билесиздер, да өзгөрүп кетет башкача болуп. Бир-эки пол ауган бар экен ичинде. Бир-эки пол ауган. Калганы ушу 80 менен корабль неберелер болсо керек. Кырваношка менен 80-ин баласынын балдары. Бирок күчтүүсү сизы экен, а? Замирбек, а?
Mына сизый коз экен, күчтүүсү. Бүт экстерьер мощный, мына сизыйдыкчы. Мына сизый. Сизин бүтүнөн кармачы? Кривоночкан баласы болсо сизый. Ох, чыгып кетти. Мына сизый. Мына жүнү түшкөн сизый. Ошо мощный ушул экен. Мына ачып көрсөтөйүн мен сиздерге. Азыр койлор могу жакта жүрөт экен. Койду айдап келчи кеш болуп кетет. Ошо сизый мощный ушул экен мына. Кош. Мынау бар сүзген козуларды бакса, башка болот дейм. Бар баксаңыздарчы. Мына козуларды. Ошолор дегендей. Кыскасы өзүңүздөр карап көрөсүздөр. Чалып байланыша бериңиздер. Булар айылга качан чыгат Замир беке? Карабалтага. Сентябрдын башы. Где-то бир 5-не чейин чыгат. Сентябрдын 5-ине чейин түшөт, а? Ата ары бери өткөндө токтойм десе да болор, түшөдө эле жүрөт. Чамалап адрес да түшүндүрөлү. Мына могу жерден сай менен түшсө, баягы Парижден бул жактан келип туруп Сусамурга ал жак карап кетет, анан өйдө карап перевалга чыккан жерде курук сатчу жер. Могу тоонун арты лыжный база. Лыжный база үстү менен жолдон келип туруп Моюттан келип түшөт экен. А могу менен эле мындай эле 10 мүнөт жүрсөңүздөр туннелге чыгып барасыздар дегендер. Бул адреси мына ушундай. Болсо Карабалтадан буларды издей бересиздер. Сентябрдын 5-леринде түшөт дейт.